Амансыз көрөрман. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Азыр кесиптешим Арген Бактыбек уулу экөөбүз кезекте иликтөөнү сунуш кылабыз. Биз менен болуңуз. Бул Низамхон Жураев Тажикстанда туулган, криминалга тиешеси бар деп тажик бийлиги аны издөөгө алган. Бул болсо Илья Самсония Грузияда туулган, маңзат соодасы боюнча соттолгон, постсоветтик өлкөлөрдүн криминалдык чөйрөсүндөгү белгилүү адам. Бул Айеркен Саймаити Кытайда туулган, Кыргызстандан 100 миллиондогон долларды чыгарып кеткенин мойнуна алган. Бул Арзыкан Матиллаева Кыргызстанда туулган, өмүр бою курулуш тармагында эмгектенген. Бул адамдардын үчөөнүн жанынан кыргыз паспорту чыккан. Ал эми бирөө өмүр бою ага жетинбей келет. Ал Арзыкан Матиллаева экенин туюп калдыңыз окшойт. Эмнеге мамлекет үчүн бирден бир маанилүү документ чет өлкөлүк кылмышкерлердин колуна тиет дагы өз жарандарына берилбейт? Кыргыз паспортторун саткандар, документти жасагандар кандай жаза тартышты? Мына ушул иликтөөдөн көрөсүз. Эмесе алда кесиптешим Арген Бактыбек уулу бардыгын жипке тизген шурудай кылып көрсөтүп берет. Арзыкан Матиллаева 57 жашта. Ал жолдошунан ажырап, уулун жалгыз тарбиялап чоңойтtu. Советтер Союзу аны тийиштүү документтер менен камсыздаган. Ал эми эгемен Кыргызстан бул милдетин аткара элек. Мен мектепте бүткөндө алган паспорт. Андан кийин бизде кайсы жыл экенин унутуп атам, ошо бир сел жүрүп биздин айылында. Анан ошондо бүт документтер күйүп кеткен да. Андан кийин да паспорт жагылып алганмын. Анан кийин эле мындай паспортторго өтүп кетти го. Ошол боюнча эле паспорт албайдан кийин ооруп өзүм. Анан эми баары бир паспорттун деле кереги жок окшойт, мен ушунда ооруй берсем деп жүргөм да. Арзыкан айым Жалал Абадтын Базар Коргон районунда туулуп өскөн. Жогорку билими жок, тийиштүү документтери жоктугунан кара жумуштарда гана иштеген. Качан сиз кайра паспорт алганга аракет кыла баштадыңыз? Паспорт алганга аракет кылганга баштап 2 жылдан бери ошо балам чоңоюп өзүнө келип, анан ошол аракет кыла баштады да. Бизге паспорт алып берейин апа деп ошол аракет кылып, ошол чуркап баштаган да. Көрсө, бул иш оңой бүтчүлөрдөн эмес экен. Арзыкан Матиллаева уулун жардамы менен паспорт алуу үчүн бүт документтерди чогултуп, мамлекеттик каттоо кызматына тапшырган. Бирок иш ордунан жылган эмес. Паспорт барганымда ошо бир аракет кылып бардым, барганымда эме деди. Мындай жанагы үйдү бир үйгө чотко туруңуз деди. Үйдүн документи керек деди, кызыл китебине чотко туруңуз деди. Туулган тууралуу, анан мектептен справка алып келиңиз, эми көп эле нерселерден алып берди да. Алардан даярдап жүрдүк. Ал тапта уулу кырсыктап калып, документ маселеси унутулуп келет. Биз барганда Арзыкан Матиллаева Бишкекте эжесинин үйүндө экен. Узактан бери жүрөк оорусунан жабыркайт. Бишкекке качан келдиңиз? Бишкекке келгениме 5-6 жыл болуп калды, ушул жака келип иштеп атканыбызда. Ушул жерде турасызбы? Өзү башка квартирада турабыз, бирок эжемден тез келип турат да. Ошо мындан 3 күн мурда, 4 күн мурда да ошо жүрөм катуу ооруп жатып калдым эле. Келип атат. Кече келдим. Мындан күнү келдим мен. Бул кыз такси менен алып келип койду. Эжем жанында туруп туруңузчу, мен тынчыраак жүрөм деп. Ошо көзүн жоготуп коет. Тырышып ошо өзүм жоготуп коем. Акыркы күндө ушулар көбүрөөк пайда болуп калды. Ошо бир иниме ишенчилеп, ошол мындан 2 жыл мурда кайтыш болуп кетти да. Ошол докторго ошол мен алып берем же документ сизге, сиз оорубай эле жүрсөңүз болду деп ошол да көп эме кылат эле да. Алдан көп удар болду да. Арзыкан айым же майыптыгын ырастаган көбөлүк ала албай, же ооруканага оңдуу көрүнө албайт. Мындай тек гана тааныш билиштик жардамга келет. Мен мурда чынында туура эмес ойлонгон экен, паспорттун деле кереги жок депчи. Азыр ойлонуп турсам көп эле нерсеге керек экен. Анан өзүңчө барып докторго көрүнө албайт экенсиң. Каттуураак ооруп калсам эле ошо эптеп Майлисайга жөнөтөт, Жалал Абадка.
ошол жакта сиңдим көрсөтөт. Анан бул жерде ооруп калса же апара албайт. Тыйын бербей же карап коюңузчу деп жалдырап укол бердиртет. Ошо ойлонуп турсам ошого керек. Арзыкан Матилаева сыяктуу канчалаган Кыргызстанда туулуп өскөндөр эң негизги базалык документке жетпей укуктары тебеленип жүрөт. Бул тууралуу журналисттер далай жазганбыз, айтканбыз. Паспорт алышда кеппи деп айтышы мүмкүн. Өзгөчө чөнтөгү калыңдар, өзгөчө кыргыз паспортун. Анткени чет өлкөлөрдөн кармалган жат эле бирөөлөрдүн жанынан Кыргызстандын паспорту чыкты деген жаңылыктар байма-бай чыга берип, көнүмүшкө айлангандай. Муну кимдер көнүмүшкө айландырууда? Эмне үчүн ушундай болуп атат? Иликтөөбүздү аягына чейин көрүүнү сунуштайм. Айеркен Саймайти, Кытайдын жараны, Кыргызстанга келип ишкерлик жүргүзүп, контрабандалык, соодадан жана коррупция, паракорлуктан түшкөн $100 миллион акчаны адалдаганын мойнуна алган. Азаттык, Колоп жана OCCRP биргелешкен иликтөөсүндө ал каражаттарга бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана теги кытайлык ишкер Хабибула Абдыкадырдын тиешеси бар экени айтылган. Саймайти 2019 жылы ноябрда Стамбулда атылып өлтүрүлгөн. Ошондо анын жанынан Кыргызстандын паспорту табылган. Эркин Самятов деген ат жазылган ал паспортту Саймайти Жалал Абадтын Сузак районунан алганы белгилүү болгон. Буга байланыштуу соттук териштирүү жүрүп, Саймайтиге Сузактын калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн ААК аттуу жетектөөчү адиси паспортты мыйзамсыз берген айтылган. Бирок жогорку сотко чейин жеткен иш кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу деп 2020 жылдын 31 декабрында кыскартылган. Ошондо жогорку соттун басма сөз катчысы Иззати Шүгүралиева азаттыкка бул актоо чечими эмес деген болчу. Кылмыш жоона тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти текшерүүнү токтотуу реабилитациялоочу жагдай болуп эсептелбейт. Ошондуктан жогорку сот ААК аттуу жаранды актады. Бирок иш жүзүндө айыпталуучу акталып эле тим болбостон айылдык кеңешке депутаттыкка да шайланган. Түгүл айыл өкмөт башчылыгына талапкерлигин коюп, аз жерден депутаттардын элегинен өтүп кете жаздаган. Медиа хаптын маалымат булагы кабарлагандай, ал адам азыр Сузактын Кыз көл айылдык кеңешинин депутаты Амирбек Абдыкалыков. Биз бул маалыматтарды текшерүү үчүн сот актыларды каттаган сайт менен Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтын текшердик. Чынында эле жергиликтүү кеңеш депутаты Абдыкалыков Амирбек Касымбекович менен соттолуучу ААКнын атынын жөнү, баштамгалары, туулган жери, айы, күнү жана жерлиги дал келди. Саймайтиге байланыштуу сот иш менен таанышып жатып, биз Амирбек Абдыкалыков андан толук 1 жыл мурда да ушундай башка иш боюнча соттолгонун биле алдык. Сүрөттө Тажикстандын Согди облусунун экс-депутаты Низамхон Жураев. Ал өз мекенинде баш прокурордун орун басарын өлтүргөн кылмыштуу топко байланышы бар деп айыпталган. Буга байланыштуу Тажикстан аны эл аралык издөөгө алган. Низамхон Жураев 2018 жылы Украинада кармалган. Ошол учурда жанынан Кыргызстандын паспорту чыккан. Тергөө учурунда Жураев кыргыз паспортун мыйзамсыз алганы аз келгенсип, жаңысын алмаштырып алууга үлгүргөнү дагы белгилүү болгон. Тагыраагы 1994 жылкы үлгүдөгү паспортты 2014 жылы Сузак районунан алган. 2017 жылы Балыкчы шаарынан жаңысын алмаштырып, Кыргызстандан чыгып кеткен. 2018 жылдын 20 июнда Жалал Абадтын Сузак районуна караштуу паспорт жана калкты тейлөө бөлүмүнүн АА аттуу башка адиси кармалган. Ал биздин карман Амирбек Абдыкалыков. Ал кармалганы менен жарым жылга жетпей кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткен деген жүйөө менен Сузактын соту кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошоткон. Амирбек Абдыкалыков Сузак паспорт столунда 2012-2018 жылдар иштеген. Жураев дагы Саймайти дагы паспортторду 2014 жылы алышкан. Ал эми кылмыш боюнча фактыны 2018-2019 жылдары аныкташкан. Ошондо дагы Жураев Украинада кармалган, Саймайти Стамбулда өлтүрүлгөндөн кийин иш козголгон. Башкача айтканда кокустан билинип калган. Ал эми Абдыкалыков 6 жыл ичинде башка дагы адамдарга паспортты мыйзамсыз бериши мүмкүнбү? Бул жагын укук коргоо органдары так иликтеген эмес. Биз Кыз көл айылдык кеңешине шайланган Абдыкалыковдун өзүнө дагы байланышып, бир нече суроону бергенге үлгүрдүк. Сүйлөшүүдө
өзүнө 2 ирет кылмышы иши козголгонун жана экөөнүн тең мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу токтотулганын айтып берди. Бул Амирбек Абдыкалыковбу? Кылмыш иштери козголуптур. Сизге паспорттор боюнча ошонун жөнүндө айтып берип коесузбу? Ал иштер эмне болуп бүткөн? Ал иштер боюнча соттон сурап алсаңыз болот, ошол жакта соттун чечимдери бар. 2 иш козголгонбу, ошондо? Ооба. Экөөтөн кыскартылган болуп атат да? Кыскартылган болуш керек, эсимде жок точно. Эми ошондо бирөөсү Жураев боюнча, экинчиси Саймайти боюнча, Ооба. Өзүңүздү күнөөлүү деп эсептейсизби? Жарым жартылай күнөөлүү деп эсептейм. Ал кандай шалакылыктан болгонбу же кандай именно сатылганбы деп? Жок, ошол шалакылык болуп калган менен оюмча. Кайсы бир чет өлкөдө издөйдө жүргөн же кылмыш учурунда кармалган адамдын же криминалдык авторитеттин жанынан кыргыз паспорту табылды деген кабарлар таң калтырбай калды. Бирок бул көрүнүштүн өзү Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна эң чоң шек келтирип, дүйнөдө мамлекет катары аброюна оор сокку урары шексиз. Ал эми мыйзамсыз паспорт берген мамлекеттик кызматкерлердин жазадан тыш калганы жасалма документтерибиздин дүйнөдө тарала беришин шарттабайбы? Соттук бүтүм чечимдерди камтыган Аксот KG сайтына баш бактык. Андагы 10 миңдеген актылардын арасынан жасалма паспорт менен кармалган 35 учурду таба алдык. Анын ичинен 17 иште паспортты жасалмалоого мамлекеттик кызматкерлер аралашканы аныкталган эмес. Ал эми 18 кылмыш иши мамлекеттик катоонун кызматкерлерине байланыштуу болуп чыкты. Тагыраагы алар кызматынан кыянат пайдаланып, жасалма паспорттун жарыкка келишине колдору тийгени белгилүү болгон. 18 кылмыштын ичинен бирөө гана 2 жыл 8 ай мөөнөт менен 150 миң сом айып төлөгөн. Башкаларында жалаң кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткен деген чечимдер турат. Мындайча айтканда, баары жазага тартылган эмес. Бул жерден дагы бир саясатка кызыккан мурунку калкты паспортташтыруу кызматынын Таластагы бөлүмүнүн жетекчисин таба алдык. Негизи Аксот сайтында чыккан акттарда фамилия, аттар өчүрүлүшү керек, бирок бул документте маалымат өчүрүлбөй калган. Геп Жеңишбай Мамытов жөнүндө. Актта ал 2011 жылы жарандардын ордуна документтерге кол койгону айтылган. Натыйжада башкаруу органдардын мыйзамдуу ишмердигин камсыз кылган коомдук мамилелерге зыян келтирилген деп жазылган расмий актта. Кылмыш аныкталганы менен Мамытов иштин мөөнөтү өтүп кеткендиги үчүн жазага тартылган эмес. Анан дагы Боршайкомдун маалыматына ылайык, Жеңишбай Мамытов ушул жылдын апрель айында Таластагы Нуржанов айылдык кеңешине депутат болгон аракет кылган, бирок өтпөй калган. Кылмыш иштин материалдарында паспортту жасап бергендердин кызмат акысы тууралуу көп деле маалымат жок. Мисалы бул жерде Россия Федерациясынын жараны кыргыз паспортун 7,5 миң долларга алган, экинчисин скидка менен 3900 долларга сатып алган айтылат. Мындан да арзан учурлар болот. Бул жерде Өзбекстандын жараны укук коргоо органдарынан жашынып Кыргызстанга качып келген. Кыргызстандан паспортту 3,5 миң долларга сатып алган. Мындайча айтканда, жакшы эле арзандатуу менен алган. Бул учурда Кыргызстандын жараны 3 паспортты 3 сүрөтү менен болгону 3 миң сомго алган. Арзан паспорт жасап берген жерлерди билип алсаңар, андан деле арзан жазатып аласыңар. 3 окуятен паспорт жасагандарга катыштыгы бар мамлекеттик кызматкерлерди жасалма паспортко жооптуларды так аты жөнү табууга мүмкүн болбоду. Кыргыз Республикасы иш жүзүндө бул кылмышты оор эмес деп санап, ага кириптер болгондорду жазадан бошотконун көрүп атасыз. Бирок кеп ошол кылмыштардын арты менен кимдер паспорт алып атканында буга чейин Абдыкалыков жана Мамытовдун мисалын көрдүк. Эми дагы бир кызыкты айтып берели. Бул соттук иште Тажикстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын АЭА аттуу мурунку кызматкери кыргыз паспортун 2010 жылы алган. Муну менен катар ал Тажикстандын паспортун да колдонуп, тажик атайын кызматынын ардагери катары пенсияда калып жүргөн. Ал Кыргызстанда кеңгесире жашаган. Муну жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн айдоочулук күбөлүк жана патент алганы ырастайт. Кыргыз күч органдардын колуна ал 2019 жылы түшкөн. Бардык кылмыштары үчүн ал 8 жылга эркинен ажыратылган.
АЭА деп аты жөнүн баштамгалар гана көрсөтүлгөн адам Кыргызстанда тек гана айдоочулук менен күн көргөнбү же башка дагы иш менен алектенгени соттук актыда көрсөтүлгөн эмес. Ошентсе да бывших чекистов не бывает деген учкул сөз бар экендигин эскерте кетели. Мына ушундай көрүнүштөрдүн баары эл аралык чөйрөдө Кыргызстандын мамлекет катары аброюна өзгөчө сокку уруп келет. 2020 жылы Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүүгө тыюу салган. 2021 жылы январда кийинки президент Джо Байден ал чечимди жокко чыгарып, Кыргызстанга кайра визалык чектөөнү алган. Муну менен катар кыргыз паспорттун эл аралык деңгээлдеги статусу төмөн бойдон калууда. Global Passport Ranking же Глобалдык паспорт рейтинги уюмунун 2021 жылдагы маалыматына ылайык, Кыргызстандын паспорту 116 өлкөнүн ичинен 86-орунда турат. Кыргыз паспорту террордукка же башка кылмыш ишке шектелгендердин колунда табылууда. Паспорт сатуу тууралуу жарнама ачык эле сайттарда илинип турат. Кыргызстан паспорттун элементтерин сактоо үчүн чоң маани берет жана жыл сайын бул максатка миллиондогон сомду коротот. Жыйынтыгында биз эмнени көрө алдык? Жасалма паспорт иши 4-5 же андан дагы көп жылдан кийин аныкталат. Кылмыш иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен мамлекеттик каттоо кызматынын көпчүлүк кызматкерлери жоопко тартылып, жаза өтөшпөйт. Өзүңөр көргөндөй эле Амирбек Абдыкалыков депутат болууга үлгүргөн. Бул акыйкатпы? Аны сиз аныктап алыңыз. Эл аралык кылмышкерлер Кыргызстандын паспорту менен ээн эркин жүрүшөт. Ошол эле убакта кыргыз жарандар паспортко жете албай ыйлап жүрүшөт. Бул негизги документтин жоктугу бир катар кыйынчылыктарды жаратат. Мисалы, Арзыкан айым өзү барып доктурларга көрүнө албайт. Мен мурда чынында туура эмес ойлонгон экен, паспорттун деле кереги жок депчи. Азыр ойлонуп турсам, көп эле нерсеге керек экен. Анан өзүңчө барып доктурга көрүнө албайт кесигин. Каттуураак ооруп калсам эле ушу эптеп Майлисайга жөнөтөт, Жалал-Абадка. Анан ошол жакта сиңдим көрсөтөт. Анан бул жерде ооруп калса же апара албайт. Деп тыйын бербей же карап коюңузчу деп жалдырап укол бердиртет. Ошо ойлонуп турсам ошо керек. Кылмыш жасаган адам жоопко тартылбагандыгы бизди кызыктырды. Ошон үчүн экспертке кайрылдык. Борбордук адвокатурадан Жайнагүл Эсенакунова билдиргендей, документ жасоо оор кылмышка кирбегендиктен анын иши болгону 3 жылды гана түзөт. Санкция статьи предусматривает, скажем, до 5 лет, то срок давности 3 года. Если санкция статьи предусматривает 7 лет и свыше, то есть у нас 3 года тяжкое, потом 7 лет тяжкое преступление и 10 лет особо тяжкое преступление. То есть там как бы от классификации зависит. Давайте начнем с 315 статьи, да, служебный подлог. Там, согласно Уголовного кодекса старой редакции, у нас первая часть предусматривала лишение свободы до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. И часть вторая предусматривала у нас лишение свободы от 3 до 5 лет. То есть первая часть от нас относится, в принципе, и 2 части относятся к менее тяжким преступлениям, и срок давности здесь 3 года всего лишь. Не всего лишь, а 3 года по Уголовному кодексу. А по истечению срока давности человека, получается, суд признал, что истек срок давности, он считается осужденным? Нет, срок давности оно не определяет. В соответствии с нормой Уголовного кодекса по срокам давности, по истечении срока давности при согласии, так скажем, подозреваемого, обвиняемого, уголовное дело должно быть прекращено при его согласии. И само срок давности, оно не означает, не определяет виновность или невиновность человека. Оно оставляет сомнение в его виновности, но оно таким является, в то же время оно является основанием нереабилитирующим. То есть то, что запрещает, то, что не позволяет человеку обратиться к государству, так скажем, о возмещении материального вреда или другого вреда. Если преступление повторялось несколько раз, человек совершил несколько раз сократили какой-нибудь рецидив же получается? На сегодняшний день у нас действует Уголовный кодекс от 2017 года, который вступил в действие у нас с 1 января 2019 года. В данном Уголовном кодексе понятие рецидив у нас убрали. То есть понятия рецидива нет. Жураев дагы, Саймайте дагы паспортторду 2014 жылы алышкан.
Ал эми кылмыш боюнча фактыны 2018-2019 жылдары аныкташкан. Ошондо дагы Жураев Украинада кармалган, Саймайти Стамбулда өлтүрүлгөндөн кийин гана иш козголгон. Экөөнүн тең кыргыз паспорту табылган. Эки окуя тең коомчулукта чоң резонанс жараткан.